Şükür becharalar. Voy aynan. Moskva keche tartılgan video. Terroristin артынан кууганда элеспесеңиздер, мигранттарды кууп кармап жатышат. Солдаттай кылып тизип алып автоунаага салып жатканын көрүүгө болот. Бул видеороликтин ссылкасыны группаларга жана WhatsApp'тарга тааныштарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Москва шаарында бала чака багам деп эмгектенип жүргөн мигранттарыбыз бул видеороликти көрсүн жана башка жаңылыктар түрмөгө. Качып кетерге эшик таппай чуркашып, Москвада мигранттарга массалык рейд башталды. Орусиянын борбору Москва шаарындагы Теплый стан Кичи районунда мигранттарга массалык рейд башталды. Бул туурасында 14 январда күбөлөр билдирип, видео менен бөлүштү. Алардын айтымында аталган аймактагы базарда рейд жүргөн. Күч түзүмдөрү аталган жайды курчоого алган. Андыктан ичинде иштеген мигранттар кайда качарын билбей, ары-бери чуркап жүргөнүн байкоого болот. Ошондой эле мыйзамсыз жүргөн мигранттарды алып кетүү үчүн ондогон автобустар келгенин көрө алабыз. Айта кетсек, буга чейин Орусия 2025 жылдын январ айынан баштап мыйзамсыз миграцияга байланыштуу рейдтер күчөтүлө турганын байма-бай айтып келген. Voy adam bastı. Voy şükür becharalar. Voy aynan. Voy becharalar adam bastı. Aman menti. Voy yadan bastı. To'rtta ishiydi boshi bosib. Voy chiqisha olmaydi, endi hech kim chiqa olmaydi. Орусиянын 3 шаарына дрондор чабуул койду. Украиналык дрондор Казан, Саратов жана Энгельс шаарларына чабуул койгонун, өнөр жай ишканаларында өрт тутанганын Орусиянын жергиликтүү бийликтери билдирди. Ал ортодо орус армиясы Украинанын жерлерине сокку урду. Булак азаттык. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Аэропортто өзбекстандык жаран бычак менен адамдарды кубалады. Орусиянын Красноярск шаарындагы аэропортто коңшу өзбекстандык Умит Каимов аттуу жаран бычак менен адамдарды кубалады. Бул тууралуу База Телеграм каналы жазды. Маалыматка ылайык, ал аэропорттогу бир адамга бычак сайып, анын кулагын кесип жиберген. Кармалган жаран кызганычтан улам ушундай ишке барганын айткан. Ал бычакты аэропорттун ичиндеги бардан алып, тааныбаган адамына эле кол салып, андан кийин адамдарды кубалаган. Учурда жабыркаган жаран ооруканада. Ал эми 40 жаштагы өзбекстандык жаран полиция кызматкерлеринин колуна түштү. Когда приехали в Красноярск? 2 дня назад. 2 дня назад. С какой целью? Вчера, нет, сегодня. Так, ну это Улететь домой? За что задержаны? Öldürdüm. Что? Пьяный adamı я убил. Что сделали? Что сделали? Нож. И дальше что сделали ножом? Орусияда косметологиялык клиникада 40 жаштагы аял каза болду. Бул туурасында орус басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, каза болгон аял операция учурунда өзүн жаман сезген. Дарыгерлер өлүмдөн арачалап калууга жетишкен эмес. Бейтап 40 жашта болгон. Полиция жеке клиникада аялдын өлүмүнүн себептерин аныкталып жаткандыгын басылмаларга